Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармады, деп билдирди 6 февралда комитеттин басма сөз кызматы. Расмий маалымат боюнча Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү опузалап 120 000 сом акча алып жаткан учурда кармалган. Тергөөдөгү маалымат боюнча шектүү Жалал Абад шаарынын жашоочусунан 2 900 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын талап кылып коркуткан. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту менен катталды. Шектүү 12 мартка чейин УКМКнын абагына камакка алынып, тергөө уланып жатат. Магазин. Kim ayttılar? Добровольно выданные денежные средства из этих купюр при свечении ультрафиолетовой лампой высвечивается слово «опузало». Көрсеткен бұрын таны? На каждой купюре имеется надпись «опузало». Где что подбросить отчасти? Нарын облусунун Актала районунун Көкжар айылынын 47 жаштагы тургуну Улан Карагулов өзүнө кол салган чөө менен кармашып, жырткычты балка менен уруп өлтүрдү. Жырткыч Улан Карагуловдун бутун тиштеп алган. Ал айылдын четиндеги үйлөрдүн биринде жашайт. Учурда ооруканада. Үйдөгүлөр шаарга келип, үйдө жалгыз болчумун. Мурдагы күнү кечинде 21:00 чамасында ит аябай камчылагандан эшикке чыксам, эшиктин алдындагы көң жыйылган бастырма жакта бир ит турган экен. Жанына жакындап бара жатсам, айбат көрсөтүп бутундан тиштеп калды. Чөө экенин ошондо билип, аны тепкилеп, көң жыйылган тарапка качып, ал жерден көң талкалаган балканы ала коюп, кайра үйдү көздөй качтым. Чөө артымдан кубалады. Анан мен үйгө кире калып, калганы жаптым. Бирок артымдан кошо кубалап кирген чөөнүн баш жагы коридорго кирип, калгага кыпчылып калды. Колумдагы балка менен чөөнү башка чапкыла өлтүрдүм. Бир тиштеп калды. Кече иним ооруканага алып келип жаткырган. Дарыгерлер дарылап жатышат, деди Улан Карагулов. Улан Карагуловдун эниси Эрнис Карагулов буларга токтолду. 4 февраль күнү ооруканага алып келип жаткырдык. Чөөнү айылдык ветеринар келип көрүп кетти. Чөө күч болууда. Карышкыр, чөө атуу боюнча аракет көрүлүп жатат. 2 айылдын ортосунда бала бакыра каттайт. Жалгыз жарым өтөбүз. Өзгөчө караңгыда топтошкон чөөлөр талап кетсе эмне болот? Жогорку жактан чара көрүп беришсе болот эле. Жергиликтүү мергенчилерди ок-дары менен камсыз кылышса жакшы болмок, деди Карагулов. Кыргыз эл артисти, режиссер, сценарист Геннадий Базаров каза болду. Ал 6 февралга караган түнү көз жумганы маркумдун карындашы Дамира Базаровага шилтеме берүү менен укук коргоочу Азиза Абдирасулова билдирди. Эл артисти акыркы сапарга 7 февралда Бишкек шаарында узатылат. Геннадий Базаров 1941 жылы Нарындагы Атбашы районунун Атбашы айылында жарыкка келген. 1966 жылы Москва шаарындагы бүткүл союздук мамлекеттик кинематография институтун аяктап, эмгек жолун Кыргыз фильм киностудиясында баштаган. 1967 жылы Саманчынын жолу тасмасын дипломдук иши катары тарткан. Анын эмгектеринин катарында Буктурма, Көчө, Биринчи, Көз кареги кинотасмалары менен элдин эсинде калды.